Прямой эфир. Прямой эфир. Kim girerken? Так, ешким жоқ. Прямой эфирде ешкім келмеген. Назгүл берді. Саламатсызбы, Назгүл, қандайсыңар? Жақсысыңарбы? Қандай барып келдіңер көлгө? Так, 5 киши болду. Урматтуу достор, бөлүшүп коюңуздар эфирге. Залкар, ассаламу алейкум. Бөлүшүп койсоңуздар. Эфир менен бөлүшүп койсоңуздар, кишилер көрүп болсун. Гүлнара Каримова, саламатсызбы? 12 киши эфирде. Бөлүшүп койсоңуздар, суранды силерге бөлүшүп койсоңуздар. Акку смотрит дейт. Саламатсызбы, Акку? Манас Мамытов, ассаламу алейкум, аке, кандайсыз? Кудайыма шүгүр, ва алейкум ассалам. Жеңиш Инаятов, салам алейкум. Темир Назаров, ассаламу алейкум. Дагы эфирде бөлүшүп койсоңуздар. Азамат Ергешев, бөлүшүп коюңуздар эфирде. Бөлүшүп коюңуздар. Бактыгүл Мундузова, саламатсызбы? Гүлнара Каримова, добрый вечер, уважаемая. Добрый. Кандайсыңар? Гүлбарчын Сабирахунова, саламатсызбы? Саламатчылык, жакшы турасыңарбы? Аман эсенсиңерби? Эрмек Диркенбаев, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Султан, привет, как дела? Султан, сразу вечерний эфир, знаешь, что с ним делать. Гүлзат Омурбаева, 36 киши эфирде бөлүшүп койсоңуздар. Эфирдин темасы баягы эле соттор, баягы эле прокуратура, баягы эле тергөө органдары. Ошолордун ызы чууларын аз айтып берем. Өңгөчөсү бүгүн военный прокуратура деген, мен өзүм военный прокуратурада иштегем. Ошо военный прокуратура деген бир акмакчылыктарды айтып берем. Ошону бөлүшүп коюңуздар. Рахмат, Акку, жаңы жылыңыз жакшы болсун деп Кыргызстаныбызга туура айтасыз. Кыргызстаныбызга жакшы жаңы жылыбыз абдан жакшы жылдардан болсун. Гүлзат Омурбай, кандайсыз байке? Саламатсызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы, Кудайым буйрса. Тема свет жөнүндө да айта кетейин. Мейли силер айткандай Кви Уйстеев. Бактыгүл Мундузов, Кутман Түн, саламатсызбы? Эрнест Нурдин, ассаламу алейкум, укам, кандайсың, жакшысыңбы? Туугандар жакшыбы? Нургазы, алтыным, кандайсың, жакшысыңбы? Чото жоголдуң, Нургазы. Бакыт Надин, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Чолпон Жусуп, саламу алейкум. Бөлүшүп коюңуздар, аудиторияңызды чоңураак алалы. Ассаламу алейкум. Канат байке, кандайсыз? Ден соолуктар жакшыбы дейт Нургазы. Саламу алейкум, жакшы. Арстанбек Жакып, Канат байке, саламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Айгүл Юсупова, саламатсызбы? Турсунбай Шарапов, саламу алейкум, Канат байке. Свет неге өчүп атат? Аны Шыршовдон сура, эмнеге өчүп аткан. Арбаңыз, Баяман Алыкулов, саламатсыздарбы? 83 киши болду эфирде. Бактыбек Малдалиев, саламатсыздарбы? Бөлүшүп койсоңуздар эфир менен. Талайкүл Айдалиева, саламатсызбы? Бөлүшүп коюңуздар эфир менен. Камчыбек Алмаш, бөлүшүп коюңуздар. Чолпон Жусуп, каке салам дейт. Ва алейкум ассалам. Умай Аскаралиев, өлкөдөгү ОПГ жөнүндө баңыз пикириңиз кандай дейт. Мусабеков, Жороев, ассаламу алейкум. 103 киши болду. Саламатсызбы достор, саламатсызбы урматтуу достор. Азыркы эфирибизди баштасак болот эле. Военный прокуратурада Ислам Раджапов мен иштеген жок билеңиз. Жок, иштеген эмесмин. Саламатсыздарбы? Биринчиден да темени баштайлы, свет жөнүндө аз токтой туралы. Бүгүнкү күнү сот системасында, прокуратура системасында, тергөө органдарында откан анан тети 26 политзаключенный боюнча кеп жүргүзөлү. Мына бүгүнкү тема. Азыр мен бул темага чыгайын деген оюмда эле эмес болчу. Азыр бир иш менен абдан жакшы таанышып келдим. Ошол ичти четтин эле ар бир кагазына чейин, ийне жибине чейин окуп келсем, военная гарнизонная прокуратура города Бишкек бар, да?
Ошакта бир өзүнүн военнослужащийин анаша менен кармаптыр. Чөнтөгүндө нашасы 1 грамм чыгыптыр. Ошол граммды айтып атат, бул мен чеккенге алат дейт. Эми анашаны чегиптир. Эми ошону эметип алып туруп, бир скрытный кылып туруп, военный прокуратура момундай засекреченный кылып, анашаны засекреченный кылып салып туруп, ошол засекреченный анаша менен бир баланы ошол жерде бир подставной кишини 9 грамм ошону изъятие кылды деп туруп, азыр баланы камакта жаткызып, азыр ошол камакта жаткан баланы ошол 12 жыл срок беребиз деп атат. Ола туура мыйзамга ылайык келет. 3 граммдан ашык болсо, то муну деген камоого алганга бул распространение продажа деп атат. Бирок бул иштин жагдайларын карап көрсө, военный прокуратура, урматтуу Курманкул Токторлиевич, сиз военный прокуроруңузду чакырып көрүңүз. Абай иним, ошол военный прокурорун чакырып туруп, ошол ишти бир карап көрсөңөр, мен эсебим боюнча 16 грубейший процессуальный нарушение таптым. Гарнизонный военный прокуратуранын төргөчүсү абдан ушунчалык безграмотно, бир доказательствосы жок, жөн эле мынтип эле чаптап туруп эле ишти киргизбейди. Ошол Тагиров деген бала, Гуртуев деген бала экен. Ошол Гуртуевдин бала менен эмесин ишин алып туруп, момундай чаптап туруп эле, алып туруп эле тыгып салды сотко. Мен силерге кайрылып кетет элем. Мен деле военный прокуратурадан чыккан ошакта иштеген. Эми ошону айтып берейин. Урматтуу төргөчүлөр, силер элдин, адамдын жашоосу менен кандай укугуңар бар ойногону? Силер ошол жерде мыйзам силерге жазылган. Момундай кыласыңар, мындай кыласыңар. Биякта далилдер жок болсо, эмне себеп далилдер жок болсо, биякта кылмыш курамы жок деген нерсени алып туруп, тыгып туруп, баланы 20 жаштагы баланын тагдырын сындырып атасыңар. Бул туурабы? Айткылачы шуну. Бул туура эмес. Өтө ыплас иш жасадыңар. Силер негизи төргөчүлөр, бүт Кыргызстан төргөчүлөрүн айтып коюн. Адам менен ойнобогула. Эл менен, элдин жашоо турмушу менен ойнобогула. Ушу ойноп туруп, асаптын баарын чегиптирип атабыз. 16 000 азыр осужденный жатат. 16 000 осужденный жатат. Ошол 16 000ди багыш керек болуп атат. Багып атабыз, налогтор төлөнүп атат. Эмне эле элдин баарын тыгып атасыңар. Ушинтип эле өзүмө чеккен алгым элем деп эметсе жок, ошол жерде сатты, матты деп бир да туура процессуалдык кагаздар толтурбай туруп уруп салдыңар. Силерге айтып коеюн, урматтуу военный прокурор, сизге дагы эскертип коеюн. Ошол эртең сот процесси болот. Ошол сот процессинде в срочном порядке силердин төргөчүңөр өзү алсын, доследование алып кетсин. Ошол жерден барып туруп, чогуу, чаран, мен да жардам берейин, ошону мыйзам түрүндө жасайлы. Элди камагандан эле тажабай койдуңар го силер. Мына 26 МВД 26 баланы полиция заключенный кармап алып туруп, камап салып, бир кылмыш ишинде бир кылмыш курамы жок болгон нерсени алып барып туруп эле камап кармап турасыңар. Негизи бүгүнкү күнү төргөчүлөр эмне кылып атканыңар өзүңөр түшүнүп атасыңар. Же силерди деген уже бүгүнкү күнү төргөчүлөр силер өзүңөр билбей калгансыңар. Бирок силерге айтып коеюн, урматтуу төргөчүлөр, силер индивидуально ответственный лицосуңар. Процессуальный лицосуңар. Силер өзүңөрдүн жасаган кылмыш иш аракеттериңерге өзүңөр жооп бересиңер. Эртең күнү мага начальник команда бердиле, мага бул айтты эле, бул мага мынтип кама дедиле деген сөзүңөр эртең өтпөйт. Эртең өтпөй туруп, өзүңөр камалып кетишиңер керек. Ошон үчүн биздин жогорку кеңештин депутаттарына жакшы бир айтып кетет элем. Ошо депутатский инициатива кылып туруп бир законопроект жазгыла. Закон о персональной ответственности. Ар бир төргөчү болобу, ким эл менен иштеген, ошо элди камагандардын ар бирөөсүнүн персональный ответственность болуш керек. Сотторго персональный ответственность болуш керек, прокурорго персональный.
ответственность болуш керек и төргөчүлөргө. Ошол болмоюнча бул болбойт. Мына ошол эле Атайдын ишин айтып атам. Мен Атай үчүн мен күйгөндөн көрөк киши күйгөн эмес болуш керек. Атай үчүн мен каным тимле жүрөгүм кайнап атам бүт барын. Бирок азыр мындай сабыр кылып атам. Бирок Атайдын иши боюнча ушунчалык ыплас ишти жүргүзүп атасыңар. Атайды жөн эле кармап атасыңар. Эртең күнү улан иним жооп берип каласыңар ушул үчүнчү. Жооп берип каласыңар. Бул туура эмес. Мусабек Жорой, 16.000 осужденный жатат дейсиз. Ооба, 16.000 осужденный бүгүнкү күнгө чейин. Жылына 16.000ден эсептей бергиле, эмне деген. Кыргызстан ушундай темп менен кете берсек, биз деген дагы бир 20 жылдын ичинде миллиондон ашык осужденный болуп калабыз. Эми мыйзамда деле бөлөк эмелер каралган да, штрафтар каралган, булар каралган, ошолордун баарын жасап атасың. Мына 26 политзаключенный боюнча азапка чектирдик. Мына Гуртуев боюнча бездарность деп коеюн. Бездарность. Следствияны Бишкекский гарнизон төргөчүнүн бездарность следствия менен жаш баланы камап олтурасыңар. 26 политзаключенныйлер менен кайра кимдин саясий заказы, саясий куугунтукка алынган 26 кишини кармап олтурасыңар. Андан тышкары акчасына пайдаланып, акчасын колуна кармап, бай немелер өзүнүн байлыгына таянып туруп, течеде энеси менен баласын Жумалиевдер кармап олтурушат. Мына кайсы жерде болосуз? Мына азыр түзмө-түз, урматтуу генеральный прокурор, сизге түзмө-түз мына иштерди көргөзүп атам. Ладно, бул иштерди сотко кетириптирсиңер. Сотто каралып атты. Мына азыр силердин Чолпонта шаарыңарга, Чолпонта менин Чолпонтама, ошол жерде прокуратураңарга арыз менен 9 киши кайрылды. Ошол жерде 82-чи училищаны Кошкөлдөгү училище, 82-85-чи училище Кошкөлдөгү училище боюнча директор, бухгалтер, зам директор барлап туруп бүт барын эми туруп эмне деген акчаны урдаган. Ошол жерде ошол училище жетимдердин реабилитационный центры, жетимдерди окутуп, ошол жерде повар окуусун ометип туруп, стим гранттарды, жетимдерге бөлүнгөн акчаларды, ошолордун байынча баарын төкпөй чачпай монтуп көрсөтүп берсек, бүгүнкү силердин Чолпонта прокуратураңар уже мынтип ойноп баштады. Эмнеге? Анткени мен оюнча бул уже тияктан бияктан уже чыгып атат элдер, тияк бияка чыгып атат. Зарема Зарлык, это не ко мне, оказывается, извиняюсь. Ошондуктан ушундай Чолпонтада мына түзмө-түз көрсөтүп атам. Могу жерде коррупция деген ушул жерде чыгып атат. Училищедан директор, бухгалтер, зам директор, ошолор эмне деген акчаны, ошол жерден эмне деген акчаны урдады, эмне деген акчаны, эмне деген эмелер былыктары жатат. Ошону келечек деген эмеси бар экен, счет. Ошол счет текшербей, ой, биз тигини күтүп атабыз, биз бул кагазды күтүп атабыз, бул кагазды күтүп атабыз деп туруп, бүгүнкү күнү Чолпонтан прокуратурасы кичине ойноп баштады. Балкимдер ойнобостур, балкимдер иш аракеттер. Бирок коррупцияга малынган элдерди ошол жактан карабайт. Мына бүгүнкү күнү уже 10 күн мен барып келгениме уже 10 күн болуп кетти. Ушу 10 күн ичинде бир да кыймыл аракет болгон жок. Бүгүнкү күнү ошол бухгалтер, ошол эмелер миллиондон акчаларды урдаптыр. Жетимдердин акчаларын зарплаттан, ошо мугалим 37 мугалимдин зарплатына чейин урдашыптыр да. Зарплатын бербей. 13-й зарплат, стим гранттын зарплаттан ошолордун баарын бербей, чөнтөк урушкан немелерди бүгүнкү күнү мына ушундай акырын чыгып атышат. Эмне себептен? Потому что балкимдер бирөөнүн заинтересованности бар. Ошон үчүн ушундай нерселер абдан туура эмес иштер болот. Мына, урматтуу Курманкул Токтор Ильич, сизге айткам, абай иним контролго алган бул ишти. Курманкул Токтор Ильич, сиз азыр контролго алып коюңуз ошол ишти. Баттуу сурасаңыз, ошол жерде коррупционный проявление бар. Мына, урматтуу Счетный палата, силер эмне карап атасыңар? Же силер даяр мында объектилерге барып эле текшерип эле өзүңөрдүн акчаңарды эле сындырып коюшпу? Андай болбойт.
Силер счетный палатасыңар, силер иштешиңер керек. Мына силерге прямой наводка. 82-85 училище Кошкөлдө, Искөл районунда Кошкөлгө барып, ошол жактан текшергиле. Бален барын ошол жактан табасыңар. Прокуратура ошол жакты текшергиле. Ошондой эле азыркы директор, ошол эле училищенин азыркы директору пароходствода иштеп, анда деп кылмыш ошол жерде кылмыш иш козголгон экен. Кылмыш иштери козголуп, ошол жактан эметкен, ошону эски директор өзүнүн ордуна акырын келип туруп олтургузуп коюптур. Эмне себептен? Анткени өзүнүн акчасын акырын алдыш керек. Андай болбойт бүгүнкү күнү. Мындан токтотолу. Бүгүнкү күндө мына коррупция күрөшөбүз дедик, күрөшкүлө. Ошол жерден баштагыла. Ошону жасагыла. Ошону кылсаңар, ошондо чейин жетишиңер керек. Ошон үчүн урматтуу достор, мына мен ошону атайын бүгүн чыгарып атам, мына военный прокуратуранын, урматтуу военный прокурор, кичине мындай төргөчүлөрүңөрдү үйрөтпөйсүңөрбү? Биз деген мурда дедуктивный метод дегендерди окучу элек. Азыр силерде компьютер, интернет деген бар, баары бар. Монтип үйрөтпөйсүңөрбү? Үйрөтпөй туруп эле мындай чампалап жиберип туруп кишини камадыңар. А коррупция бар ишти, момту мына Кошкөлдү көргөзүп атам. Кошкөлдөгү ишти карабай туруп, аякты мера принимать этпей туруп ишти кылып атасыңар. Же эмне? Урматтуу төргөчүлөр. Акча берсе козгойсуңар. Акча берсе ишти жабасыңар. Акча берсе ишти жок кылып саласыңар. Бул эмне деген заманга келип калдык? Бизде мыйзамдын күчү барбы негизи? Мына бүгүн Урмат Сыдыков деген биздин грамотный адвокат айтып атат. Дела частного публичного обвинения возбуждаются по заявлению, а дела публичного обвинения по факту козголот. Жок, мына азыр по факту публичный заявление, аякта чоң спор, Кошкөлдө болуп аткан эмени берсем, заявление керек. Заявление бердик. Ошондо да мына бүгүн 0. Военный прокурор, генеральный прокурор, урматтуу генеральный прокурор. Мына буякта военный прокуроруңар чампалап тур 20 жаштагы баланы, Гуртуев деген баланы камап салды. 1,5 грамм наркотик боюнча. Анан 9 граммды якобы бир покупатель келген дейт. Ал покупательдин бир документи да жок экен. Ошону менен камап салды, анткени Гуртуевдин акчасы жок. Могу жерден көргөзүп атам, Кошкөлдөн көргөзүп атам, момдай бар деп айтып атсам, биякты карабайсыңар. А эмне себептен? Карабайсыңар? Же эмне акчасы бар, значит, ол камалбаш керек, акчасы жок, камалыш керек. Бул эмне? Бүгүнкү бийликтин жүзү ушул болуп атабы? Урматтуу достор, айткылачы. Бийликтин жүзү ушундай болуп калды. Азыр ушундайга өтүп кеттикпи? А эмне Садыр Нуркожоевич бир кезде айтты эле, азыр дем бийликтин мыйзамдын күчү болот деп. Кана мыйзамдын күчү? Азыр мыйзамдын күчү мындай болуп атат. Колунда бар, акчасы бар киши камалбайт. Колунда жок, байкуштay 20 жаштагы бала бөлөк национальный Гуртуев деген бала, ошонун акчасы жок, ал камалып калат. Бул кандай түшүнсө болот? Айтсаңар. Различие барбы? Молдокмат жумуштан кетипти, тура кылды дейт. Абай кыйын деле жигит болчу. Сөзүнүн ачыгы, бул жакшы жигит болчу. Абай, например, Молдокматов Абай грамотный специалист болчу. Ошон кеткенине бул кетти чынбы калпы билбейм, бирок бул туура эмес. Ошон үчүн ушундай болуп атат ситуация. Мына верховенство права деген кана. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, кана мыйзамдын күчү? Сиз деген өзүңүз айтпады эле, мыйзамдык ордонулот деп. Ордонулгон жокко мыйзам. Ордонулмок тургай телефонный право деген кетти. Ким телефондон чалып туруп, момундай кыласың деп койсо, төргөчү ляппай деп туруп барып ошону кылып атат. Прокурор ляппай деп туруп ошону узаконивать этип берип атат. Следственный судья хоп деп туруп нотариус болуп берип атат. Кана мыйзамдылык? Кана айтсаңыз? Кана мыйзамдын күчү? Мыйзам күчү жок болот атпайбы, урматтуу Садыр Нуркожоевич?
Сиз өзүңүз бир кезде абдан катуу страдать этпедиңиз беле? Мыйзамдын күчү жок болгон үчүн сизди камаган. Эсиңизде да. Ошо мыйзамдын күчү сизге против чыккан. Сиз ошону мыйзамсыз камалгансыз. Ошону мыйзамсыз камалган Улук мырза деген ГКМБД мага акча берсеңер, мен деген силердин садырыңарды чыгарам деп мени келип мага предложение кылып, мен аны Сабырбайке айтып, азыр ошону совет директоровка кылып койдуңар го, Глейген совет директоровка кылып койдуңар го Кыргыз алтында. Кыргыз алтынга Кыргыз алтында Кумтөргө совет директоровка тыгып койдуңар го. Ошол силерди камап жүргөн бала азыр тиякта олтурат. Агайым үчүн ал олтурат. Ал анткени Акылбек Жапаровдун эстеп жүргөн жан жөкөрү. Акылбек Жапаров сизди именно ошондой шалмандар эметет. Ошо Улук мырза биринчи сатат сизди. Анда Нурдагы шефинен сурап көрсөңүз, шеф айтып берет саткычты. Мыйзам чанда оонап жатат агай дейт. Жок Назгүл, мында мыйзам чанда эмес. Мыйзам уже полностью оонап калган. Ошон үчүн урматтуу достор, мына азыр бөлүшүп койсоңуздар эфир менен, уже кайда эле эметип атасаңыз, бөлүшүп коюңуздар. Бул мыйзамдын күчү жоктугу. Мыйзамдын күчү жоктугу. Мына ушундай балеге келип атабыз. Тет жерде биздин депутаттар, айрым кээ депутаттар тим эле тили уже андай туалетке деле барбай эле койсо керек. Же мындай туалетный кагаз алып туруп тилин ачып койсо деле болмок. Алар только мындай мынткенде шлифовать эткенден башка уже эчтеке болбой калды. Жогорку кеңештин айрым депутаттар кээ бирлери. Уяласың. Бир детский сад болуп калды жогорку кеңеш. Жогорку кеңеш ушундай нерселерди карабайсыңар, депутаттар. Кыйын балып эле монтуп эле эметип жүрөсүңөр. Тим эле кеңкейсиңер, бири-бириңерден кеңкейсиңер го, тим эле өзүңөрдү кудай эле сезип калдыңар го, тим эле мен депутат, жогорку кеңеште сен ким элең? Силер никтосуңар по большому счету. Ошол жерде наоборот достойный эле аз эле депутаттар бар ошо силердин араңарда. Аз эле достойный депутаттар. Калганыңар бүт эле шалман болуп бүттүңөр. Бакыт Абиров, Кошкөлдө эмне факт болгон, канат кайталап коесузбу дейт. Мен айтып атам, Кошкөлдө 82-82 училище болуш керек эле. Кошкөлдө училищенин директоруна, зам директоруна, бухгалтерине заявление жазылды. 37 мугалим зарплатыбыздан урдалып аткан акчаны ошону көрүп калыптыр. Азыр ошонун баарын берди. Ошону берип атса, Чолпонта прокуратурасы молчит. Вот и все. Айбек Борбиев, канат кайсы мыйзам жок деп айтып атасың Атамбаев кезинде. Эми биякта Атамбаевдин кезинде, Жапаровдун кезинде, Бакиевдин кезинде деп атам, айтып аткан жерим жок. Бүгүнкү күнү мыйзам тебеленип атат. Ушул мыйзам мурда да тебеленчи. Эмне эле бөлүнөсүңөр? Атамбаев, бияктан деген, силер деген аны карабашыңар. Бүгүн ошол эле прокуратура мыйзамды караш керек. Турага кабыл атабычы, тура эмес. Соттор, баягы эле соттор. 30 жылдан бери деген оңубой койдук. Баягы эле соттордун балеси, баягы эле прокуратуранын балеси, баягы эле төргөчүлөрдүн акмакчылыгы. Вот и все. Эмне эле анчалык эле болушул жинде болуп атасыңар. Могу жерде Ринат Сандыбаев, Канат Байке, сиз ген прокурор болбойсузбу дейт. Мен болсом төргөчүлөрдүн жарымын камап, соттордун жарымын камап таштайм нахер. Ошондой болуп атат. Мына Ленинский районный сотто иш каралып атат. Тергөөнү жүргүзгөн военный прокуратура, гарнизонная военная прокуратура, Бишкекская гарнизонная военная прокуратура. 12 грубейший нарушение табылды. Ал нарушенияларды азыр биздин ошол сот жакшы карап туруп, могу жер акмаксың деп туруп, частный определение туруп, ошол төргөчүнү камаганда, уже эмкиде кичине ойлонот эле да. А бирок сотубузда кичине начарыраак болуп па, сотто каралбайт па, коркуп атат да. Бул да неметет, бул прокуратура деп монтуп калышат.
соттор, силер бир нерсени түшүнгүлөчү. Силер деген бийликтин өкүлүсүңөр. Силер бийликтин бир бутагысыңар. Силер эмне коркуп атасыңар? Айванчылык болду. Дан айванчылык болду. Атамбаевдин да малында ошондой болгон. Бакиевдин малында да ошондой болгон. Бүт баары эле ошондой болгон. Не дейбиз аны? Системаны алмаштырыш керек, реформа кылыш керек. Бар кандай алмаштыра турган, кандай жасай турган бияктан деген саясий эрк керек. Президенттин саясий эрки керек. Ошо президент саясий эркке салып туруп, прокуратураны, МВДны, төргөнүн бүт барын алып туруп, ошондой реформа кыла турган. Ал процедура бар, ал формула бар. Реформа кыла турган формула бар. Аны ойлоп табыштын кажети жок. Ошол эле Россия, ошол эле Казакстан, ошол эле Өзбекстан бүт ошонун бар болду. Просто ошонун баарын бизге адаптировать этсе болот да анын баары. Казакстанда реформа, Назарбаев жасаган реформа, Казакстанда ошол жерде жылына 35 000, 40 000 осужденный бар экен, Казакстан боюнча. Ошолордун баарын эметкенде азыр Казакстан боюнча где-то бир 10 000 деле осужденный бар экен по особо тяжким. Калгандар преступление кылдым, пожалуйста, акчаңды төлө, чыга бер. Официалдуу түрдө. А бизде эмне? Бизди лишь бы камаш керек, камаш. Силер ушинтип элдин баарын камап атып, коркутуп атып элдин баарын. Камайын, тинте, мынтем. Түрмөнүн баркын кетирип салдыңар, Кудай урбады. Түрмөнүн баркын кетирип салдыңар. Деги түрмөнүн баркын кетирбей койсоңор болмок, азыр элдин баары коркпой калыптыр. Эми ашып баратса, барып камалармын деп коет. Болду. Темиров бетиңиз жок. Бетиңиз сиздики бар экен. Бетиңизге туруп коесуз. Сот системаны сиз бузушкансыз. Ким бузушуптур? Мындай билип туруп жөн эле келжирейт десилер, келжирей бербей элечи. Жаман келжирек болуп бүттүңөр, фейктер, до концалардын фейктери. Итакмак болуп бүттүңөр. Азыр бияктан Камчыбек Кыдыршаевич баягы айтат, биз фейктердин баарын менен азыр күрөшөбүз деген. Ладно, күрөшкүлө. Туура кылып атасыңар, Камчыбек Кыдыршаевич. Бирок да күрөшкөнгө жараша бийликтин да фейктерин талкуулабайсыңарбы? Эмне үчүн бийликтин фейктерин талкуулабайсыңар? Билеген директоруңар бийликтин фейктерин директор жаныңарда эле жүрөт. Аны эмне талкуулабайсыңар? Атайды эмне кармап отурасыңар? Мен түшүнбөйм да. Эмне себептен Атайды кармап отурасыңар? Эрланды эмне себептен кармап отурасыңар? Эмне кылды? Адилет эмне кылды? Балтабай кайра алып туруп сурак берип салдыңар. Темиров акчаны ташып ортодо деп атасың. Бир далил келтирип эметчи, мен сени таап туруп ошо далилдеп берчи деп айтсам, келип далилдеп берчи бетиме. Жолуп кетчи Темиров. Сен кимдин фейк экенсиң билем да. Чыгып кетчи ары. Барып, Соке айтканга, Сооронбай Шарипович айткандай, чык эшикке. Темиров. Чукчу. Негиздеген бияктан бүт баары бир былктын баары жаткан бул президенттерибизде. Президентибиз саясий эркин чыгарыш керек, көргөзүш керек, саясий эркин көрсөтүш керек. Азыр урматтуу биздин ажообуз алып туруп политический воля алып туруп, саясий эркин көргөзүп туруп, азыр реформага карабай туруп, күнжү болуп туруп барыш керек реформага. Сот системасынын реформасы, МВДнын реформасы, прокуратуранын реформасы, бүт күч структураларынын реформасын бүт комплекстүү кылыш керек. Мен сот тандоо кеңешинде болуп туруп, мен билем, уже билип калгам ошону. Чтоб жөн эле сотторду алмаштырып коюп эле мынтип. Соттор мындай болуп калган. Соттор азыр бүгүн бир бийликке эле
шапкесин кийет. Бул бийликтин биз ал бийлик үчүн тим эле өлүп беребиз. Ой, биз ал бийлик үчүн тим эле кыйратып беребиз, өлүп беребиз. Бийлигибиз биздин, бул атабызбыз дейт. Бийлик алмашып кетсе, бияктын шапкесин кийип, ой, биздин бийлик тигилер акмак болчу деп туруп, ушундай кебетеңер келдиңер. Биздин кээ депутаттарыбыз да бар. Ой, мен деген тиякта баланчанын түкүнчөсү, ошон мен до конца барам аны мен деп. Бул бийлик келсе кайра келип алып туруп, бул мен сүйлөшөт. Ошондой. Бокомбаукулу Сантуда. Ошон үчүн ошондой нерселер. Мына действительно баркы кетти. Сот системасынын баркы кетти. Төргөнүн баркы кетти. Мына азыр кече ОПГларды тигинтип атабыз, мынтип атабыз. Ооба, балким ошол жактан кармаш керек, караш керек, тынч керек. Бирок эртең эле соттор эмне болот? Мына эртең эле мына могу жерден суроо берип атасың. Эртең эле соттор бүт баарын эле бүтүрүп салат, болду. Майра Маманбай, Кумтөрдө совет директору ким? Улук Мырза деген жигит. Айбек Борбиев. Ошо кептин баары ошо биздин президентибизде жатып атпайбы, баленин баары. Анткени президентибиздин жаныбызда шакалдар чогулуп алып, ошо туура эмес информацияны алып келип атат. Сен до концашник болсоң, тогда мындай ойлонуп туруп, азыр ушинтип атып туруп, ушул шакалдар, жанында жүргөн шакалдар, сага дагы Айбек кляуза кылып туруп, сени да каматып салышы мүмкүн. Потому что сен аларга мешать этесиң. Давайте могу уйгур экен, садыр уйгур эмес. Мына могу жерде мен көлдүк катары мен билем. Мен Нуркожо алышканы, ошо Нуркожо Аксакалдын атабыздын мен колунан чай ичкем үйүнө барып. Колунан чай ичкем ал кишинин. Ал киши эч кандай уйгур эмес, ал таза эле жетөөбүздүн кыргыз. Ал да Тагай бийдин бир урпактары болуп кетет. Мен да Тагай бийге жашадым. Поэтому уйгур деп моундай оюндарыңар токтоткулачы. Сындасаңар, жумушун сындагыла. Могу үй бүлөсүнө киришпей эле койгулачы. До концалар силер өзүңөр ушун уюштуруп алдыңар. Элдин баарын жамандап, мына азыр силерге наоборот бул тийип атат. Санжар, Санчек, досум, эрки Кумтөрдү Кыргызстанга алып берди. Вот Кумтөрдү жөндө, Санчек, только сүйлөбөгүлөчү, пожалуйста. Ушу азыр Кумтөр жөндө азыр тилди азыр ачасыңар да, лучше сүйлөбөй эле койгулачы. Кумтөр кандай келди, ошол Кумтөрдөн кандай толк чыгып атканын азыр айтсак, вообще мына бир күндө бир отчет уга элекпиз, көрө элекпиз. Койчу Санчик, пожалуйста. Азыр могу жерде соттор жөнүндө болуп атат. Мына сотторду оңдоп алалычы. Правильно, Азамат Исмаил. На личное вообще не переходите. Нельзя переходить на личное. Не трогайте семью президента, не трогайте семью председателя ГКМБ, не трогайте семью председателя Верховного суда или же генерального прокурора. Не надо, не трогайте мою семью, не переходите на личное. Работу, пожалуйста, говорите, ошибка здесь. Я показываю ошибки. Я показываю ошибки именно те, которые на сегодняшний день идут. Это следствие хромает со страшной силой. Следствие уже не знает, как делать. Следствие, у кого деньги есть, тех сажает. У кого деньги есть, их не сажает. А у кого денег нет, их сажает. Санжар, Санчик, досым, сөгүнбөй эле сүйлөчү, сөгүнбөй. Сен алтында болгон баласың, Санчик. Сен мына ушинтип до концалар, могу фейк фабрикалар. Булар, мына президентибиз дагы, Камчы Кыдыршевич, булар ойлойт, что бул фейк фабрика, пайда алып келип атат, тигилерди согуп атат, буларды согуп атат деп. Ой, наоборот. Силерге саботаж кылып атат булар. Булар силерди саботаж кылып туруп, силерди жарга түртүп атат. Потому что сөнгөн, сен тинтип салам, мынтип салам деп, элдин кыжырына наоборот тийип атат.
эми до концалар деп туруп, до концалар деле мындай жамандай берген болбойт. До концалар деле булар деле барып туруп ошо булар деле эл үчүн мындайча айтканда эми жанында жүргөндөн кийин алар менен до конца барат. Азамат Исмаилов, надо судебную систему реформировать. От того, что мы реформируем одну судебную систему, от этого ничего не изменится. Я уже говорил. Это свадьба в Малиновке. Персонаж того старика, помните, да? Персонаж того старика. Белые пришли, одевает белогвардейскую кепку и поет «Боже, царя храни». Приходят махновцы, одевают папаху. Батька Махнов кричит. Приходят красноармейцы, одевают буденовку. И кричит: Красная армия всех сильнее. И вот понимаете, вот, что за люди стали наши сегодняшние судьи? Что вот наши судьи, они такие стали. А этому пример показывают наши некоторые депутаты. А этому пример показывают наши некоторые прокурорские работники. Понимаете? Вот это. И на основании того, что вот когда вот это идет вот такая эпатажность, то здесь одним только судебной реформой, одной судебной реформой не решить. Санжар, айлықтар, пенсиялар, ова, өсіп атат, вертолеттар, тиги буларым бары келіп атат, Но түшүнүп атасың бар. Эми тилдиле президенттердин маалында ушунун баары жасалчу. Например, Сооронбай Шариповичтин маалында мен эсимде 60-тан ашык автобус келген. Суракматов ошондо, по-моему, мэр беле, ошондо 60-тан ашык автобус келген. А биякта 12 автобус келди, тим эле бул мэрди тим эле кудай кылып салдыңар го. 12 автобус келди, тим эле укмуш эме кылып салдың, кудай кылып салдыңар го. Экономика бул самый эң эле эмете турган нерсе бул экономика. Кудайым буюрса жакшы болот. Мен деле ошону тилеп атам. Кудайым буюрса жакшы болсо. Бирок могу сот системасын, на прокуратураны эмелерди эметпесеңер, буну менен эметпейт. Мына акчага таянып алып, мына дагы бир жолу айттым, акчасына таянып алып, байлыгына таянып алып туруп, ошо энеси менен бабасын камап салды. Белгилүү биздин комушчу эжекебиз, анан бывший премьер-министр күйөөсү. Негизи деген, могу жерде Рыспек Ногоев жакшы эме берип атат да, сиз билгенден канча соттолду, туура эмес иштеген деп. Соттолду кээ бир судьялар. Кереги жок болуп калган судьялар соттолду. А приказды аткарып жүргөн судьялар соттолгон жок. Садыр Нуркожоевичти, Текебаевти, ошолордун баарын эметкен соттор соттолгон жок да. Сот болуп эле дальше иштеп атпайбы. Ошондой, урматтуу достор, мына азыр уже эметип калалы. Эми суроо эмелерге жооп берейин. Могу жерден умикте көп суроо болуп кетиптир. Мунун баарын. Эр-жигит, ден соолук жакшы Канатбеке. Кудай шүгүр, жакшы, баары жакшы. Жаңы жылыңызда жакшы болсун. Мен деле ошон Кудайдан тилейм. Ден соолук, Кудайыма шүгүр. Алейкум ассалам. Ден соолук жакшы, Кудайыма шүгүр. Рахмат. Салам. Мирка, саламатсызбы? Кандайсың, Мирка? Что военный прокуратурада Ислам Раджапов деген иштесе, ошонго айтып койсоңуз, если мен тааныбайт экенмин, азыр военный прокурор ким экенин тааныбайм, ошонго айтып койгулачы. Бля, свет неге өчөт эле, суук катуу болуп калды. Вот свет боюнча. Урматтуу достор, силер байкасаңар, Шыршов келгенден бери что-то светтер өчүп баштады го. Бир эле жооп берип коеюн, ошентип эле.
Тагдыр Муктарбек, салам алейкум байке, родом кайсы жактан болосуз? Мен Көлдүкмүн, Ак Сулукмун. Чолпонтада Григорьевке деген айылда төрөлгөм, Чолпонтада өскөм. Вот мына Турсунбай Шарапов уже мына укам жакшы түшүндүрмө берип атат. Чумшук Шыршов өчүрүп ойноп аткан экен да, дейт. Ошондой балким деп. Мына саат действительно мына менин үйүмдө да мен азыр айтты кой дебейин, азыр өчө түшүп меникинде да. Чынар Анарбаева, рахмат. Айбек, сен өзүң жазгандарың өзүң түшүнүп атасың. Өлкөдө 2010 жылдан убактылуу өкмөткө окшогон топтор, аферисттер бийликке жетпей ардемон. Ай, кошмар. Сен ойлонуп сүйлөсөң болот кичине, укам. Баса мына өткөндө 6 баласы бар, 7-си боюнда бар эле эмне болду дейт. Маалымат берип коесузбу? Кечириңиз. Мен ошону айтам деп утуп калып турмун. Мына дагы бир ушундай. Свердлов район соту, Свердлов Аманбаев биле, Аманов биле. Ошол судья боюнда 6 баласы бар. 7-чи баласы менен 6 айлык курсагында бар бала менен камап салды. Кылмыш андай деле оор кылмыш эмес. Бирок ошол каматкан потерпевший аялдар акчаны процентке берет экен да. Адам проценттин үстүнө процентти туудуруп туруп эле 2 жылдын ичинде чоң сумма кылып туруп анан если биринчи жолу бербей койсо уже акчаны, биринчи жолу алыптырсыңар, берип турсуңар, ошол акчаны кайра бербей койсо, эмне 2 жылдан бери бере бергенсиңер да акча, ошондой чынчыл экенсиңер. Мына камалып жатат. Азыр Бишкек шаардык соту карайт. Анда көрө жатабыз. Аякта кодекс о материнстве и детстве, об охране детей деген кодекс иштейт. Аны карабастан силер барып туруп ошону каматып салдыңар. Урматтуу Замир Курамаевич. Сиз деген опытный судьясыз. Сиз всю жизнь практически судья болуп келдиңиз. Замир Курамаевич, сиз ошонго мындай внимание кылып койсоңуз болбойбу? Роза, кандайсың? Жакшысыңбы? Баткенде эмне болуп атат? Тынч элеби, Роза? Маржигит, атайгы боштондук, ошо атайгы боштондук деп ошону суранып атабыз. Жан кашайып атат. Зам прокурор Абай кетти окшойт бүгүн дейт. Абай кетип калса бул прокуратурага, мындайча айтканда, прокуратурага начар нерсе болду. Маржигит, кантеке мени карап коюңуз. Кантип карайын? Мына карап атам. Тергөөчүлөр наемный заказчиктерге айланышты. Туура, Роза, ошондой эле болуп калды. Бактыгүл акмактар 1 грамм үчүн баланын тагдырын салган чоң эрдик туура. Ошондой азап болот атпайбы? Кол чөнтөгүнөн 1 грамм 300 чыгыптыр. 1 грамм 300 чыгыптыр. Анан кийин бир каяктан тергөөчүдөн непонятно 9 грамм бирөө добровольный келип туруп өткөзүп, мен мындан сатып алгам деп айтыптыр. Ошон үчүн камап салыптыр. Вообще кошмар. Маржет, кантеке атай чыгарабыз. Кудайым буйрса, иншаллах, Кудайым буйрса чыгат атай. Бизде жашаган коркунучтуу болуп калды окшойт. Ошо коркунучтуу болуп калды. Корчу. Айбек, сен мындай эмне деп жазып аткан өзүң түшүнөсүң кичине. Окучу алтыным, окучу кичине. Окуп туруп анан сүйлөөчү, жазчы ошонун бар. Жөн эле сен наоборот садырды наоборот тур эмес. Ооба, Мусабек Жороев 16 миңдей осужденный бар. Рашид, салам алейкум. С возвращением тебя, Рашид. Разблокировали тебя. Бар Кудайдан. Тергөө органдар деградация болуп калышты. Деградация болгондон деле эмес. Тергөөчүлөрдү окутпай атабыз жакшы. Могу коммерческий вуздардын баарын толтуруп алып туруп, ал коммерческий вуздардан натыйжасы жок чыгып атпайбы? Ринат Садынбаев, Канат Байке, не орите? Я не ору. Кто на тебя орет? Это мой голос такой.
Рахмат, Гүлбар Каримова. Айбек Борбуев, туура эле өтө эле болуп кетти ички душмандар. Сен камагында көрөбүз, Айбек. Эмне деп ошондо ыйлайсың? Атамбаев абыз аман болсун, көзү жакшы адам экен да. Эми жакшыбы, жаманбы деп муну тарых берет. Бирок бүгүнкү күнү караганда мына эл деле ошону айтып атат. Атамбаевдин маалында свет өчкөн эмес деп атат. Атамбаев маалында тынччылык болгон, Атамбаев маалында согуш болгон эмес деп айтып атат. Ошон үчүн эл айтып атат да. Муну эл айтат. Жаманбы, жакшыбы кишини эл айтат. Аны мен айта албайм. Укугум жок. Марат Байке кечиримдүү болот дегендер чыгарып койсо болмок. Ошону мен да ошону айтам. Жакында бомба болот го дейт. Кудай тоо, бомбадан Кудай сактасын. Назгүл, Кудай сактасын аны. Так, Султан, счетный палат текшерип келмиш болуп, ар бир госучреждениянын акча алып жайып кетип эле жатат. Туура ошондой болуп атпайбы счетный палаталарда? Элдин баары эптеп эле бирдеме жайлашып эле болуп калды. Абай Молдокматов туура кылды, жумуштан кетип дейт. Ошо Абай негизи Абай кыйын жигит болчу, мындай татыктуу жигит болчу да. Ошону бекер эле кетиптир, жакшы жигит болчу. Урушуп койчу элем, эфирден урушуп койчу элем, бирок иним катары мен урушуп койчу элем, бирок как специалист катары Абай жакшы специалист болчу. До концалар светти бергилечи, сураныч дейт. Чын эле светти бергилечи, өчүрбөй элечи Кудайдан корксоңор да. 2 сааттан 3 жолдон өчүрүп атасыңар, ошондо 6 саат өчүрүп салып атасыңар. Айбек Борбуев, Атамбайга акаңардын Кытайдан алган карызын төлөгүлө, анан свет беребиз. Сиз светтин ээсисиз го, Айбек. Айбек өтө мындай туура эмес сүйлөп атасың да. Ушуну менен токтотолу, ушуну менен бүт эфирди токтотолу, уже ошондуктан мына ушундай бизде сот системасын, генеральный прокуратураны, тергөө органдарын бардыгын, силовой блок бүт барын реформа бир жасаш керек. Мунга саясий эрк керек. Саясий эрк болмоюнча биз реформа кыла албайбыз. Саясий эрк болмоюнча Кыргызстан оңолбойт. Саясий эрк болмоюнча биздин президентибизде биз постоянно ушундай эмеде жашайбыз. Саясий эркиңизди салыңыз, Садыр Нуркожоевич, Кыргызстанды оңоңуз. Шуну менен аяктайлы. Жаңы жылыңар менен барыңарга жаңы жылда жакшылык каалайм. Кыргызстаныбыз аман болсун.